Hikaye. Иса пайғамбар bir күні бақ суғарып жүрген bir жігітке жолығады. Ал Иса алейхиссаламға: "Жаратқан егеңнен сұрашы, маға да сүйісінен біраз насип қылсын" деп сұранады. Иса пайғамбар аға: "Сен анын қымындай сүйісіне де чыдыбайсың" деп жооп береді. Андай болса, қымындайдың жарымын сұра дейді берке. Ошаны менен арадан bir топ уақыт өтеді. Bir жолы Иса алейхиссалам дағы ошол жерден өтіп бара жатып, баяғы жігіт туралы сұраштырады. Ал жердегілер ал ақыл есін жоғотып, тоғы шығып кеткен дешет. Иса пайғамбар Алла Таалаға дуа қылып, жігітті өзіне көрсетішін сұранады. Натыйжада аны тонын арасында bir таштың үстінде көкке алақан жайып отырған жерінен тапты. Иса алейхиссалам аға салам берді, бирок жооп болгон жок. Иса алейхиссалам "Мен Исамын" деп өзін естетуге аракет кылды. Ошондо Алла Тааладан жүрөгүндө мага болгон сүйүүнүн кымындайынын жарымынчалыгы бар пенде, сенин сөзүңдү кантип угат эле? Өз улуулугума касам ичүү менен айтам, эгер аны ара менен ырлап салсаң да сезбейт деген вахий келди. Кимде ким үч нерсени айтканы менен үч нерседен тазаланбаса, ал алданган болуп саналат. Булар Алланы зикир кылуудан рахат алганын айтканы менен дүйнөнү сүйгөндөр. Экинчи, ыхластуу иш жасоону жактырарын айтканы менен башкалардын өзүн урматтап турушун каалагандар. Үчүнчү, жаратуучусун сүйгөнүн айтканы менен напсисине баш ийгендер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Үммөтүмдүн башына bir учур келет. Ошондо алар 5 нерсени сүйүп, 5 нерсени унутушат. Дүйнөнү сүйүп, ахиретти унутушат. Мал мүлктү сүйүп, эсеп берүүнү унутушат. Жаратылгандарды сүйүп, жаратканды унутушат. Сарайларды сүйүп, кабырды унутушат." Мансур бин Аммар bir жигитке мындай деп насаат айткан: "Эй жигит, жаштыгыңа алданба. Тобону кечиктирип, эч өлбөчүдөй жүргөн, өлүмдү эстебеген канчалаган жаштар бар. Алар мен эртеңинче андан кийинки күнү тобо кылам дешү. Бирок өлүм периштеси аларды тободон бейкапар жүргөндө кечигеден алып кабырга түшүштү. Ал кабырда мал мүлк, кул куттан, бала бакыра, аты эне пайда бербейт. Бул тууралуу Алла Таала мындай деген: Ал күнү мал мүлкта, бала чакада эч пайда бербейт. Бирок ким Аллага таза жүрөгү менен келсе гана ошол пайда берет. О жараткан Алла, бизге өлүмдөн мурда тобо келтирүүнү насип кыла көр жана биздин жүрөгүбүздү ойгот. Бизди пайгамбарлардын эң асылы болгон пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына жеткир. Күн сайын, саат сайын тобо келтирүү, кылган күнөөлөрүнө өкүнүү, жашоосун улантала тургандай дүйнөгө ыраазы болуп, башка нерселерге кызыкпоо. Тескерисинче, акырет иштери менен алектенип, Алла Таалага чын ыхласы менен ибадат кылуу. Мына ушулар чыныгы момундардын сыпаты. Бул баян жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.